Мен бүгін безопасный город боюнча маселе көтөрөйүн дедим эле да. Мына азыр көрүп атасыз, экономикалык абал өтө оор. Элде реалдуу мындай кыйналып атат. Керек болсо мына магазиндерде карызга батып, очередке туруп, жөнөкөй эле мындай жашоо турмушу өтө кыйналып кетти. Мына ушундай учурда безопасный город бул лишний раздражитель болуп атат да. Мен айтып берейин. Мына азыр безопасный город Кудайга шүгүр өзүнүн проектин актады деп ойлоп атам. Эң негизги биздин максат биз ошол эреже сактоо тартибине орнодук да. Эми азыр вакыт келди, учур келди деп ойлойм. Келиңиздер мына штрафтарды азайтайлы. Эгер сиздер принципиалдуу макулдугуңузду берсеңиздер, биз анда мыйзамга өзгөртүү киргизели. Мен жанагы мас болуп айдап жүргөн категорияга эмес, кызыл менен өткөн категорияга эмес, башка категорияларга азыр азайтайлы. Анан эң негизгиси мына пеня деген нерсе болбойт экен. Алмазак Кунжанович. Бул адам ансыз деле кыйналып, араң ошону төлөйм деп келсе, очойтуп пеняны эки эсе дагы пеняны кылып коюп атабыз да. Бул туура эмес. Бул эмне банк беле, финансовый учреждение беле пеня бергидей. Ансыз деле баягы уведомлениянын ордунда өз убагында бербейт. Мындай цифровой кылып жок дегенде СМС менен бере турган болгондо мейли эле, эл аны түшүнөт эле. Анан катты бир айдан кийин барып атса, бир ай өтүп кеткенден кийин кайра барып алып пеня келип атса, мына ошого азыр өтө раздражительный фактор болуп атат. Мына ошого көңүл буруп койсоңуздар, анан мага так жообун айтып койсоңуздар. Эгерде принципиально ушуга бара турган болсок, айтыңыздар, биз мыйзамга өзгөртүү киргизели. Бул бир. Экинчиси, мына экономикалык абал боюнча айтып кеттик. Мен көрө албай атам да, продовольственный безопасность боюнча программа болуш керек эле. Ушундай учурларда ал иштеш керек эле. Эмне үчүн иштебей атат? Мурда мына сиз жакшы билесиз да министр болгосуз. 2 сомго, 3 сомго нан кымбаттаса, министр жумуштан кетчү. Өтө мындай оор абалдагы нерселер болуп атса, азыр эч мындай жылыш болбой атат. Премьер-министрге айтсаңыз, иштебейби, карабайбы ушуларды? Азыр эле коллегам паспорттун кризис боюнча айтып кетти. Мына мен тактадым. Май айында болот экен кийинки бланктар. А май айына чейин эмне кылабыз? Канчалаган жарандар эмне кылат алар? Мына ошолорду дагы караштырып, керек болсо тез тендер өткөзүп, же тендери жокпу? Бланкты ала койсун да, жетиштүү бланкты алып, жакшынакай кылып, уяттайм ушундай нерсеге кайра качан болсо ушул паспорттун кризиске түшүп келебиз. Ушуларга көңүл буруп, ушуларды чечип койсоңуздар жакшы болот эле. Рахмат.